Кыздары кыйын кыргыздын. Мээрим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынса, Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиондугун экинчи ирет утуп алды. Октябрь окуясына 1 жыл. Садыр Жапаров каза болгон Үмүтбектин ата-энесине батир белек кылды. Мигранттар ара жолдо калды. Шереметьево аэропортунда Москвага учуп барган кыргыз жарандарын аэропорттон чыгарбай турушат. Кыш келелекте көмүр кымбаттады. Өкмөт кандай чара көрөт? Дүйнө токтоп калгандай болду. Мессенджерлердин жана социалдык тармактардын глобалдык бузулушу. Айтылуу Крим Төбөл Ырысбек Акматбаевдин ата-энеси унаа кырсыгынан каза болушту. Сизге алкыш деп депутат сөз баштап, тил комиссиясы рахмат сөзүн карап чыгышы керектигин айтты. Жума ичиндеги эң маанилүү жаңылыктарды топтогон апта агымы көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Кыргыз балбан кызы Мээрим Жуманазарова Норвегиянын Борбору Осо шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынды. Ал финалдык беттеште жапониялык спортчу Рин Мияджи менен күч сынашып 2 мүнөткө жеткирбей таза жеңиш менен жеңип алды. Муну менен Мээрим Жуманазарова чоңдор арасындагы кыз-келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болду. Балбан кыз алтын байге уткандан кийин дүйнөлүк рейтингде кыз-келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта экинчи орунга жайгашты. Мындай маалыматты дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтына жарыяланды. Ал эми Айсулуу Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун катары менен экинчи жолу утуп алды. 5-октябрда алтын үчүн болгон кармашта Тыныбекова килем үстүндө америкалык Кайла Миракел менен жолуккан. Кыргызстандык 7-0 эсеби менен жеңишке жетип, 2019-жылы Нур-Султанда алган чемпиондук титулун коргоду. Бул медаль Кыргызстан үчүн бул турнирде 3-чү болуп калды. Буга чейин Алибек Осмонов коло медальга ээ болсо, Эрназар Рахматуллаев күмүш медалдын ээси болгон. Садыр Жапаров 2020-жылдын октябрь окуясында трагедиялуу түрдө каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров былтыр октябрь окуясынан кийин Үмүтбек Алтынбек уулунун ата-энесине Бишкектен батир берүүнү убада кылган. Президент кошумчалагандай, былтыр октябрь окуясынан көп өтпөй Бишкек мэриясына Үмүтбек үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн батир берүүнү тапшырган. Бирок борбордук муниципалитеттин айрым кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам бул маселени чечүү кечеңдеп калган. Үмүтбек 19 жашта болчу жигит өткөн жылдын 6-октябрда караган түнү демонстранттарды таратуу учурунда жарылган гранатадан алган жаракаттардан каза болгон. Москвага Кыргыз өлкөсүнөн учуп барган 300 кыргыз жарандары Шереметьево аэропортунан чыга албай калышканы тууралуу социалдык тармактарда видео тараган. Оштон Бишкектен эртең менен саат 8-де бала чакалары менен келгендер бар. Жалпы жарандык паспорттарыбызды, ID картабызды чогултуп алышкан. Аэропорттогулар адамдарды 1-2 чыгарып, эмне максатта келгенибизди сурап жатышат, бирден эле өткөрүп жатышат. А бул жакта 300 адам учуп келип күтүп отурабыз деп айтылат видеодогу маалыматта. Бул боюнча Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги Орусиянын чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча Шереметьево эл аралык аэропортунда 100гө жакын кыргыз жарандары бар. Чек арадан өтүү узакка созулганы Орусиянын чек ара кызматы тарабынан жүргүзүлүп жаткан текшерүү иш-чаралары менен байланыштуу. Аталган өлкөгө кирүүгө тыюу салынган кыргыз жарандары жеке маалыматтарын өзгөртүп, чек арадан өткөн учурлар болгон. Ошого байланыштуу мындай мыйзам бузуулардын алдын алуу чаралары күчөтүлгөн. Мындан тышкары текшерүү иш-чараларынын алкагында адамдардын Орусияда тыюу салынган уюмдарга катыштыгы текшерилет. Аэропорттун өкүлдөрүнүн кыргыз жарандарын тамак аш менен камсыздоо суралган деп маалымат таратты. Маалым болгондой, мигранттар бүгүн чек арадан өтүштү. Күн сууктаганына байланыштуу кара алтынга болгон суроо талап күчөдү. Сатып алуучулар билдиргендей, быйыл көмүрдүн баасы былтыркы жылга салыштырмалуу кымбат. Бишкекте бир мешок кара алтындын баасы 250 сом, тоннасы 5000 сомго жетти. Антимонополия мамлекеттик агенттиги берген маалыматта өлкө боюнча көмүрдүн баалары төмөнкүдөй. Бишкекте 4000-4100 сом, Кара Жыра, Шабыркөл, Ош 2000-6500 сомго чейин, Жалал Абадтыкы 2500-6500 сом, жергиликтүү Баткен облусунун көмүрү 6500-7000 сом. Сүлүктүү Каракөл 5500 сом, жергиликтүү 5900 сом. Шабыркөл, Кара Жыра, Таласта 4800-5800 сом. Ал эми Нарын облусу боюнча маалымат жок. Бирок Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы буга чейин нарында жазылган көмүрдүн тоннасы 1330 сомду түзөрүн билдирген.
2021-жылдын 4-октябрында эл аралык интернет алыптарынын кызматтары токтоп калды. Facebook, Instagram жана WhatsApp тиркемелери, ошондой эле Twitter жана TikTok менен да олуттуу көйгөйлөр болду. Тейлөө көйгөйлөрүн көзөмөлдөгөн Dawon Detector кызматы мындай көйгөйлөр Европада, Азияда жана Америкада катталганын билдирди. Колдонуучулардын көбү сайттын иштешине, серверге туташуусуна жана колдонмонун бузулушуна нааразы болушкан. Соц тармактардын фондулук индекси алдыңкы социалдык түйүндөрдүн жана мессенджерлердин ишин үзгүлтүккө учуратканы тууралуу кабарларга караганда 2,3%дан ашык төмөндөдү. Алдын ала маалыматтарга караганда системаларга Facebook Check.com же Instagram Check.com кантип табууну айтуучу DNS жазуулары 4-октябрдын таңында глобалдык маршрут таблицасынан алынып салынган. Бул эл аралык интернет тутамдарынын глобалдык бузулушуна алып келген. Дүйнөлүк басылмалар мындай үзгүлтүктөн улам Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг 6 миллиард доллардын тегерегинде чыгашага учураганын жазышууда. Ысык көлдөгү унаа кырсыгынан киши колду болгон Кимтөбөл Рыспек Акматбаевдин ата-энеси каза болду. Мындай маалымат айрым кыргызстандык маалымат каражаттары жазып чыгышты. 4-октябрь күнү эртең менен Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унаа Чолпон Ата шаарынан балыкчыга бара жаткан айдоочу бурулуп бара жатканда рулду башкара албай калган. Натыйжада унаа оодарылып кеткен. Унааны 1937-жылы туулган Абдымалик Акматбаев башкарып бара жаткан. Салондо анын аялы 1940-жылы туулган Сабира Содалиева болгон. 6-октябрда депутат Бейшеналы Нурдинов Жогорку кеңештин жыйынында рахмат деген сөздүн ордуна алкыш сөзүн колдонууну сунуштап чыкты. Эл өкүлүнүн сунушу коомчулуктун көз жаздымында калбай түрдүү талкууну жаратты. Жогорку кеңештин 7-октябрдагы жыйынында депутат Бейшеналы Нурдинов сөз сүйлөп, аны сизге алкыш Аида Камчыбековна деп баштады. Мен кечээ алкыш сөзү боюнча айттым эле, ошону протоколдук тапшырма кылып тил комиссиясына берип койсоңуздар. Рахмат деген арабтын сөзүбү, алкыш деген кандай маанини берет, ошону бизге түшүндүрүп беришсин, деди Нурдинов. Бейшеналы Нурдинович, биз тил комиссиясына муну протоколдук тапшырма кылып бере албайбыз. Депутаттык кайрылуу менен ал маселени чечсе болот, деди парламенттин вице-спикери Аида Касымалиева. Сиздер жума ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кененирээк ВБКЖ сайтынан окуп кабардар болуп туруңуздар. Кийинки апта агымына чейин саламатта туруңуздар.